Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Туугандар, кандайсыздар, амансыздарбы? Бүгүн силерге Кара Суу базарынан өтө сонун жеринен туугандар сатылуучу контейнер боюнча атайын маалымат берген келип калдым, достор. Караңыздар, мен турган жер бул Кара Суу базарынын тагыраагы строй материал сатуучу тарабында турам. Бул тарабы ошол жыгач базар деп коет туугандар. Бул жагы ошол строй материал сатуучу базар, достор. Караңыздар. Ориентирдесиздер туугандар, бул жердеги жаңы кечиресиздер автовокзал алып келсеңиздер болот. Мына ушул эле арты автовокзал туугандар, ошол эле күнчүгүш тарапка чыгасыздар. Бул жагы строй материал сатуучу базар. Бул жагын эски ток базар болгон же болбосо ушул жердеги чоң жума намаз окулуучу Достук мечитине алып келсеңиздер болот. Туугандар, сатылуучу местабыз мына ушул базарда. Тагыраак ушул жерден киресиздер, болгону экинчи эле контейнер, эң ходовой жак. Бул жак баарыңыздар билгендей эле эски Кара Суу базарынын конфет базары, анан продуктовый базарлар бүт баары ушул жака жылды туугандар. Килем базары, продуктовый базар, кыскасы бүт баары ушул тарапта туугандар. Жүрүңүздөр, ушул тарап менен эле кириңиздер, болгону биринчи эмес, экинчи контейнер. Мынакей туугандар, болгону 10 метр эле жүрүп келсеңиздер, сатылуучу местабыз мына ушул биринчи эмес, тагыраагы мына ушул экинчи контейнер сатууга чыкты. Көрүңүздөр. Эң сонун ходовой место деп койсом эле туугандар, жаңылышпайм, ишеничтүү айта алам буюрса. Анткени бул базар туугандар жаңы эле бүтүп жаткан учуру, уже бүтүп калды десем деле болот. Мынакей туугандар, Кара Суу базарын билесиздер. Сабыр Жапаров келгенден бери Кара Суу базар бир кыйра өзгөрдү. Мурдакы чиновниктер элеп алган жерлерди мамлекетке кайтарды дегендей. Анан ошол нар жактагы эски кант базарды билесиздер, ошол жерге туугандар чоң торговый центр түшүп атат. Ошонун ордуна туугандар мамлекет ушул элдерге ушул месталарын бул жака көчүрүп беришти туугандар. Жаңы эле базар буюрса, бул жакта дагы соода аябай кызыйт. Ишеничтүү айта алам туугандар. Мынакей жолдун боюнда биринчи эмес, мына ушул экинчи контейнер. Караңыздар, биринчи магазин бул уже продуктовый магазин калып тур. Кааласаңыздар туугандар, продуктовый кылсаңыздар болот, же болбосо конфет базар кылсаңыздар болот. Анткени бул жака бир аз чыксаңыздар, мына ушул катар бүт бардыгы туугандар кант базар. Түшүндүңүздөр, Мынакей. Же болбосо бул жактан артынан деле чоң эшик ачып туруп, строй материал сата турган дүкөн кылып койсоңуздар деле болот. Анткени мына ушунун арты жана айтып өткөндөй эле строй материал сатуучу базар. Жыгач базар, темир базар, кыскасы бүт баарды ушул тарапта бар туугандар. Көрүңүздөр, узун турасы 6. Бул жагынан туугандар бир 2,5 жетпей калса керек, целый контейнер канча чыгат билгендер болсо туугандар комментарийга жазыңыздар. Бир 2,30 чыгып калат окшойт, адашпасам. Мынакей, бүт баары целый контейнер. Анан бул жагына 2 терезеси коюлуп тур. Эми алдын тосуп аласыңар, мына окшоп туугандар. Пластик менен тосуп алсаңыздар, кышта жылуу болуп, туугандар кыйналбайсыздар. Документтерине келсеңиздер, бүт баары так. Анткени бул местаны ээси өзү канча жыл мурда ичкериден сатып алган, мамлекетке акчасын төлөп, мамлекет ал жака чоң торговый центр курган үчүн бул жака мамлекет өзү берди. Документтер бүт баары так дейт. Ээси өзү Европада экен туугандар, анда эле айтып коеюн, жашырыштын кереги жок. Ээси өзү Европада экен, бул жака базарды кылганы бир аз мүмкүнчүлүгү жок, ошон үчүн сатууга туура келиптир. Так, баасы 1 миллион 50 миң сомго бааланды, достор. Дагы бир аз соодасы болот. Эс номерин экранга калтырып коем, чалып байланышып сатып алсаңыздар болот. Анан бул жерге дагы номерлерин жазып коюптур, WhatsApp номери. Көрүңүздөр, ошого деле чалып байланышып сатып алсаңыздар болот туугандар. Караңыздар, болгону 1 миллион 50 миң сом. Документтер бүт баары так. Өтө Кудай кааласа ишеничтүү айта алам. Өтө соодасы кызый турган месталардын бири болот деп туугандар, мен 100% айта алам буюрса. Көрүңүздөр.